Assalamu alaikum, урматтуу замандаштарым, кесиптештерим, мекендештерим. Бардыгыбызда чоң пландар бар, узун тилектер бар, көксөйлөр бар. Бирок адамзаттын данышман айткан экен: кечке жетсең таңды күтпө, таңга жетсең кечти күтпө деп. Анын сыңарында эртеңкиге чейин ким жетет, ким жетпейт бир гана жараткан билет. Өлбөгөн жанга жаз келет дейт, Кудайга шүгүр, биз жазга жетип олтурабыз. Араванда, Сузакта дыйканчылык башталды. Февраль болгону менен жаз башталды. Ушул жазга жеткенге шүгүр айталы. Бирок шүгүр деген жалаң эле тил менен болбойт, амал, аракет менен болгону жакшы. Ырашчылык деп коелучу, байлыгың үчүн ырашчылык качан болот? Кедей кембагалга, муктаждарга жардам бергенде, бөлүшкөндө, зекетиңди, садагыңды бергенде. Бийликтин ырашчылыгы качан болот? Качан колдон келишинче адилеттүү болсоң, ыкыластуу болсоң, таза болсоң, аруу болсоң. Күч кубаттын ырашчылыгы ушунда, алсыздарды коргоо, колдоо, жолдоо. Мына ушунда болот экен. Ал эми жаздын шүгүрү, жаздын ырашчылыгы бул бак отургузуу, бак тигүү. Эртең кыямат кайым болорун билсең дагы бак отургузуп кой деген сөз бар экен. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул бак отургузуунун ушунчалык маанилүү иш аракеттигиндигин түшүндүрөт. Бир дагы ушундай данышман сөз уккан жокмун. Эртеге кыямат кайым болорун билсең, чачыңа чач ула, кашыңды бою, тырмагыңды лактап ал, эрдиңди үйлөтүп ал дегенди уккан жокмун. Же бицепсиңди күчтөндүрүп ал дегенди. Же даңдуу тамагыңды жеп ал дегенди уккан жокмун. Бирок кыямат кайым болорун билип турсаң дагы бак эк дейт. Эмне себептен дегенде, бактын таптакыр зыяны жок экен, жалаң гана пайдасы бар экен. Биринчиден, топурактын эрозия болбошуна чоң себеп ошол экен. Топурактын нымдуу сакталышына себеп ошол экен. Катмардын сакталышына, мөңгүлөрдүн сакталышына себеп ошол экен. Абанын таза болушуна себеп ошол экен. Азыр экологиялык проблема дүйнөдөгү эң чоң проблемалардын бирине айланды. Мөмөсүн жесең тамак экен. Чирип калса жок дегенде жерге минералдык зат болот экен да, курт кумурскалар жейт экен. Отунун жагат экенсиң. Жыгачынан курулуш материалдарын жасасаң болот экен. Кагаз чыгарсаң болот экен. Эч бир зыяны жок, жалаң гана пайда. Ошон үчүн мен бүгүнкү сөзүмдү жаз келип калды. Кыргызстанды жашыл өлкөгө айланталы, ар бири салым кошолу деген ниет менен чыгып олтуруп баштап отурам. Бир нерсени айтайын. Биз бак эгиш жагынан аркада калып атабыз. Өзбекстандын чек арасынан өтсөңүздөр, такыраган жер болсо дагы алар гүлдөтүп таштаган. Болбосо аларда суу биздегидей эмес. Тажикстан чек арасынан өтсөңүздөр, биздин чек арадагы аймагыбыз такырап турат, какырап турат, тигилер дүпүйгөн бак кылып койгон. Мурда Бишкек шаарын билесиздер, жашыл шаар деген аты бар эле. Азыр жашыл шаар болбой калды. Жаныбыздагы Алматы менен салыштыргыла, бул жакта Душанбе менен салыштыргыла, Ташкент, Самарканд менен салыштыргыла. Кишиневка бардым, алар да бизден кыйла жашыл экен. Москваны айтпай эле коеюн, тең жарымы жашыл Токой. Осака, Токиолорду айтпай эле коелу. Тбилисиге бардык, аларда дагы жашыл чынарлардын шаары деп коет экен. А бизде жылдан жылга кыркып баратабыз. Азыр ушул бак кыйгандан келген зыян бар го. Балким жер сатып атабыз, балким башка себептер менен кыйып атабыз. Ошолордон тапкан акчанын бардыгын бириктирсең, ушундан келген зыянды жаба албай калат. Ошон үчүн быйыл Кыргызстанды жашыл Кыргызстан кылалы. Ушул ниетте өткөн жылы мамлекет башчыбыз Жашыл Мурас деген акция баштаган. Ал эми жогорку кеңеш ошону колдоп, жашыл Кыргызстан деп биз токтом кабыл алып бергенбиз. Урматтуу кесиптештерим. Бирок ойлоп атасыздар, өкмөт кылат деп ишенбей эле коелу. Ушул жерде биз отчет алдык. Жашыл Мурас, Жашыл Кыргызстан боюнча. Өткөн жылы 6 миллион дарак эктик дейт. Каяк экти бир жараткан билет. Караңыздар, аңырайган жерлер аңырай эле турат. Канчасы көктөп кетти, канчасы курап калды. Бул боюнча дагы так аналитика жок. Министрге орун берсем, суроо берсем, Майыл чарба министрине. Бирдемелерди айтып койду, аны текшерип чыгыш үчүн, билбейм, жаңы технологиядан 1000 тап келсең да текшерип чыга албайсың. Ооз менен айтып койду, мынча проценти көктөдү, мынча проценти курап калды деп. Ошого урматтуу мекендештерим, жаш балдар Кыргызстанда бир адамдан бир китеп деп, ар бир адамдан китеп сурап жүрүп, Кыргызстанда 300дөн аш китепкана ачып койду. Бир тыйыны жок балдар. Мен айтам, ач калган, кеч кылган балдар деп. Биз суранат элем, ар бирибиз ушул жылы бир адамдан бир көчөт деген долбоор кылалы. А мен айтат элем, бир адамдан бир көчөт эмес, бир адамдан 3 көчөт деп. Эмнеге? Бирөө өткөн бабалар үчүн болсун, бирөө келечек муун үчүн болсун, бирөө өзүбүз үчүн болсун. Чоң атам раматылык айтчу эле, мен өлгөндө эстелик курбайлы койгула, эстелигиң болгону таш экен. Мүрзөмдүн үстүнө дарак отургузуп койгула. Чымчык консо анын да сообу тийсин, курт кумурска көлөкөлөсө мунун да сообун тийсин деп. Ошон үчүн, урматтуу мекендештерим, мен суранат элем, быйыл ар бирибиз бак эгели. Көпчүлүк ойлоп атат, мен этаж үйдө жашасам, жерим болбосо каяка эгем деп. Туугандарга бергиле.
акчасын бергиле же көчө сатып бергиле, силердин атыңардан жок дегенде ошол эгилип калсын. Biz 6 milyon ektikte bozu толтырып атабыз. Турция 6 milyon көчөттү 3 saatте экен. Кечирип коюңуздар, 11 milyon көчөттү. Турциянын планы боюнча быйыл 7 миллиард бак эгебиз деп атат Турция. 7 миллиард бак. Ушундай бак эгүүнүн берекеси менен эрозия болгон топурактарды сактап калыптыр 154 миллион тонна. Biz дайыма айтабыз, biz суу державасыбыз деп. Бизди бир гана суубуз үчүн эсептешет. Азырынча. Суубуз бар үчүн дүйнө эсептешип атат, бир-аз. Суу эмне үчүн бар? Мөңгүлөр бар. Бирок билип коюңуздар, мөңгүлөр азайып баратат. Бизге билинбегенден бул чоң катастрофа, улуттук трагедия болот. Мөңгүлөр сакташтын да жолу ошол эле экен. Бакты эгиш керек экен. Мен Японияда жүргөндө бир токойдо бир адам жоголуп келип 15 күн тапкан эмес. 15 күндөн кийин табылган. Болгону кичинекей эле жер. Неге? Анткени бак көп болчу, токой көп болчу. Мен ойлогонмун, табигый токой экен деп. Көрсө 30 миллион токойду колдору менен өстүргөн экен ошо япониялыктар. Суу чыкпай атат, тигил эле бул эле деп шылтоо кылбай. Ошон үчүн мен суранат элем, мына Баткенге баратканда канчалаган жерлер какырап такырап турат. Аксыга баратсаң деле ошол. Нарынга баратсаң деле ошол. Бир бак эгелич, урматтуу депутаттар, мен дагы ар бириңерге жакын барып сурашым мүмкүн. Бир көчөттүн акчасын берип койчу деп. Ошого айтат элем, шылтоо издебейли. Бул бир жылда бир келчү шанс. Бир шанс бар өмүрдө бир келет үйлөнөрдө. Бир шанс бар бир жазда бир келет. Айрымдар ойлошу мүмкүн, мен эмки жаз деген бул шартым жок деп. Бирок эмки жазга чейин жетесиңби, жетпесиңби бир жараткан билет. Балким тагдырындагы акыркы жаз ушулдур. Ошон үчүн Кыргызстанды жашыл Кыргызстан кылалычы. Бул мекен бизге керек, бул топурак бизге керек. Кескенди билгендер эккенди да билели. Болгону өлкөбүздүн 5%-не 6%-не жетпеген гана жери токой экен. Турцияны кыдырып көрдүм, бардык жерин эгип таштаган. Азыр алар өздөрүнө план койду, 30%-ын токой кылабыз, чытырман токой кылабыз деп. Ошого мен ишенем, бул жакта жаштар келди, балдарым, кыздарым. Силер баштап бергилечи. Быйыл акцияны баштайлы, тынбай иштейли. Мен айлыгымдан көп болбосо дагы 10 000 сомду атайын бөлдүм ошого. Мына февраль айы, эртең эле жаз келет. Суук жерлерде ашып барса апрелдин 10-уна чейин тегебиз. Дөң алыш деген айыл бар, билесиздер, Кочкордо. 5 гектар жерди атайын бөлүп коюптур, бирок эккенге бак жок. Өкмөттүн болсо питомнигинен чыккан көчөттөр 4 000, жеке менчиктер болсо 1,5 миңден сатып атат. Ошон үчүн мекендештерим, жашыл Кыргызстан кылалы. Бишкекке жашыл шаар деген статусту кайра алып келип берели. Жаңы үйлөр курулуп атат. Бүгүн мен Южный магистралдын жогору жагына барып келдим. Жакшынакай үйгөлөр көрүнгөн менен арасында бак жок. Бак эккенге жер жок. Мына ген планды кандай кылып атат, мэр кантип жер берип атат, кандай шарттар менен ошол үйлөр кабыл алынып атат. Анан карасаңыздар, Кыргызстан бак менен экономикасын көтөрүп атат. Баткенди баткен кылган өрүгү, аксы менен таласты талас кылган, аксы кылган кар өрүгү, кайналы деп коет. Бир жерде алмурут. Кнокат менен көлдүн алмасын билебиз, Арсланбаптын жаңагын билебиз. Ошон үчүн бул бардык жагынан өлкөгө пайдалуу нерсе экен. Диванда жатып алып, Фейсбуктун батыры боло бербей, жок дегенде бир бак эгели. Эгип эле койбостон мен суранат элем, ар бириңиздер ошонун көгөрүшүнө шарт түзүңүздөр. Эң аягында айтарым, 77 жылкылар, 88 жылкылар, 99 жылкылар, 71 жылкылар деп аш жеп атабыз, улак өткөрүп атабыз, волейбол өткөрүп атабыз, канча акча кетип атат, бирөө машина коюп атат, бирөө төө коюп атат. Бир жолкусун экономдоп туруп, мен суранат элем. Көчөт топтоп туруп, көчөт эгеличи. Өткөн жылы мен 77 жылкылмын. Атайын ошол мундагыларды баштап барып, бир жерге 1000 көчөт эктик. Анан мен бул жакта депутаттар турат, айрымдарын эстафета кылганмын. Кээ бирлери аткарды, кээ бирлери аткарган жок. Кийинкиде чыгып алып айтам, бул депутатка эстафета кылсам, аткарбай койду деп. Ошон үчүн мекендештерим, бул өлкө бизге керек. Бир отчет үчүн эмес, жашыл мурас үчүн эмес, жашыл Кыргызстан үчүн эмес, президентке көрүш үчүн эмес, чын ыкластан бак эгип коелучу. Ар бир мекендешим карыган атаң үчүн эк. Ошон үчүн бала кылып сени тарбиялады. Жаңы төрөлгөн балаң үчүн эк. Ошон үчүн ал сени тарбиялады. Бир адамдан 3 көчөт. Болгону 21 миллион эгет экенбиз. Турция айттым го 3 саатта 11 миллион эккен. Бизден калкас Монголия бир жылга 1 миллиард эгебиз деп ниет кылып атат. А биз болсо 6 миллион деп министрдин сөзүнө ишенип атабыз. Дагы бир жыл айтам, какыраган жер какырап, такыраган жер такыраган бойдон турат. Ошон үчүн жашыл Кыргызстанды куралы бактуу өлкө, бактылуу өлкө. Дагы бир жыл айтам, кескенди билгендер эккенди да билсин. Бир дексе күчтө келе. Анткени бул мекен биздики, келечек биздики. Жараткан Момат Дөлөт берсин. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Нуржигит Кадырбекович. Абдан жакшы орчундуу маселени көтөрдүңүз. Албетте бизге жашыл Кыргызстан керек.